في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Урматтуу мусулман бир туугандар, ырайым, мээрим жана кечирим, береке айы болгон ыйык Рамазан айы аяктаганга аз эле күн калды. Кээ бирибиз орозо айы бат эле өтүп кетти деп таң калсак, кээ бирибиз Рамазандын кадырын билбей уйку менен же башка пайдасыз нерселер менен алек болууда. Рамазандын башында бардык мечиттер толуп, бул ай өзгөчө Алла Тааланын ырайым айы экени байкалып турган. Тилекке каршы Рамазан аяктаган сайын мечиттибиздеги жамаатта азайып баратат. Урматтуу жамаат, бул айды өзгөчө өтө кадырлуу кылган кадыр түнү ушул акыркы 10 күндүн ичинде катылган, жашырылган. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Алла Тааланын ыраазылыгына жетүү үчүн парз ибадаттарыбызга, нафил ибадаттарыбызга көңүл буралы. Урматтуу жамаат, Кадыр кечеси 1000 айдан артык. Алла Таала бул жөнүндө Кур'анда минтип айтат. Акыйкатта биз Кур'анды ыйык түндө түшүрдүк. Кадыр түндүн эмне экенин билесиңби? Кадыр түн 1000 айдан да артыгыраак. Ал түндө Алланын буйругун аткаруу үчүн периштелер жана Жабраил периште жер үстүнө түшөт. Ал таң атканга чалык ынтымак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Кадыр түнүн артыкчылыгы жөнүндө минтип айтат. Артыкчылыгына ишенип, ажыр сооп белегин Алла Тааладан үмүт кылып, Кадыр түнүн ибадат менен өткөргөн кишинин күнөөлөрү кечирилет. Ар бирибиз Кадыр түндө эмнелерди аткарышым керек деп өзүбүзгө суроо узаттыкпы? Бул түндө намаз окуп, Кур'ан окуп, Алла Тааланы улуктап, аруулап, өзүбүз, мамлекетибиз жана жалпы үммөт үчүн жакшылыктарды сурап дуа кылалы. Анткени дуа момундун куралы. Ошондой эле Алла Таала Кур'анда минтип айтат: качан пенделерим мага дуа кылса, дуасын кабыл кылам, мага кайрылышсын, мага ыйман келтиришсин. Чындыгында Алла Таала адилеттүүлүктү, жакшылыкты жана тууган урукка кайрымдуу болууну буйруп, уятсыздыктан, капырлыктан жана чектен ашуудан тыят. Алла Таала силерге ушинтип насаат берет. Балким түшүнөсүңөр. Нахл сүрөсү 90-аят.